Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, чак түш көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Ар жуманын шаршемби күндөрү ушул Манас боюнча, Манас эпосу боюнча деги эле кыргыз элинин улуу өнөрү десек, улуу мурасы десек жарашат. Манас боюнча ар дайым сөз кылып келебиз. Бүгүн дагы биздин студиябызга өзгөчө коноктор келип отурат десек жарашат. Анткени Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү дагы ушул Манас эпосу боюнча өзгөчө салымдарды кошуп келатышат. Андыктан атын атаса куту сүйүнөт демекчи мен алды менен тааныштырып кетейин. Ушул Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков атындагы аскер институтунун башчысы полковник Канагат Эрмекович Урусбеков келип отурат. Баштап ошондой эле гуманитардык тартиптер кафедрасынын улугу окутуучусу капитан Марат Жарашевич Салбаев келип отурат. Ал эми 3-чү курсунун курсанты мына ошол эле Манастагы айтып ошо аскер тармагында окуп, Кудай буйруса дагы генерал болом деген солдат эмес дегендей алдыга умтулуп келаткан курсанттардын бири Дүйшей Усман Качкынович келип отурат. Ошондой эле 2-чи курсунун курсанты Рахматиллаев Акылбек Бакытбекович келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Мына сиздердин негизи эле бул кыргыз элинин эң айкөл баатыры, ханы десек, ошол кыргыз элинин курама жийип журт кылдык деп, кулаалы таптап куш кылдым деп, Манас атабыздан баштап элибизди коргоп, жерибизди көздүн карагандай сактап келаткан, мындайча айтканда бирден бир ушул кыргыз жигиттери, эр азаматтары десек болот. Ушул сиздердин касиеттүү Ус көл жергесинде Коргоо министрлиги тарабынан өткөрүлгөн эл аралык илимий практикалык конференция болуп өткөн экен. Ошол боюнча биздин кыскача сюжетибиз бар. Ошону жалпы көрөрмандар менен көрүп, андан кийин биз сөзүбүздү улантсак. Үнүн чоңойтуп кой десең. Үнүн берип койгулачы.
Мына ушундай сюжет бардыгы кыска болсо дагы нуска дегенде бир көргөн адамдын баягы факты менен айтылган нерсе жакшы. Эл аралык деп мына бардык тараптан керек болсо ошол АКШдан да келген экен. Негизи ушул боюнча Канагат Эрмекович өзүңүз айтып берсеңиз. Ооба, сиз айткандай 15 июлда ушу жылдын биздин аскер санаториябызда эл аралык илимий практикалык конференция коргоо министрлиги тарабынан демилгенип, ошо биздин куралдуу күчтөрдүн биздин башкы кол башчыбыз президентибиз Садыр Нуркожоевдун Жапаровдун буйругунун негизинде ушундай иш-чара алып бардык. Эл аралык деңгээл деп айтканыма бул биздин ЖКК өкүлдөрү да келди. Андан тышкары ушу Кыргызстанда атыш аскерлерин аккредитация өткөн аскер атышчылар да катышты. Анан ошол жерде өзүңөр мына сюжетте көргөндөй бул жерден манас айтып башта конференциянын алдында 4 манасчыбыз айтты. Ошонун ичинен бир жана Жолочиев Саид деген бул 2 класстын окуучусу жана биздин курсантыбыз. Анан ошо индус ошо биз бул ушул жакта медициналык курстун окуган студенти жана орус кызыбыз айтты, Екатерина Бегель деген. Мындай аябай бир кызыктуу болду деп айтам да. Азаматта караңыздар. Ошол жерде бизди көрүп аткан башка мамлекеттердин өкүлдөрү көрүп алып аябай суктанды. Ушу манасты ушу төртөө тең ушунчалык айтып, өздөрү бир аябай жакшы пикирлерин айтып кетишти бизгечи. Өзгөчө жана айтып кетерим, ошол жерде АКШ Кошмо Штатынан АТШнын полковниги аябай сыймыктанды. Ошо кыргыз ушундай баягы улуу калк экен, нарктуу калк экен деп ушул жерде өзү кызмат өтүп атканда сыймыктанып, аябай бир мындай терең ыраазычылыгын билдирип кетти. Анан өзү да мындай таң калып кетти да. Орус биздин өкүлүбүз да бир өзүнчө интервью берди. Ал жерден да сүйлөшүп отурганда Манас жөнүндө биз угуп жүргөнбүз. Манас бул баатыр экен деп биз эпостон мындай бир укканбыз дейт да, бирок ошонун баарын көргөндөн кийин чынында бул Манас аябай мындай бир чоң дүйнө жүзүнө белгиликтүү баатыр экен деп тереңден түшүнгөндөн кийин ошонун баарын көргөндөн кийин булар аябай мындай таң калыштуу кетишти да. Эң негизги максат биз ушу Манасты, биз Айкөл Манасыбызды бул дүйнөгө жайылтыш керек болчу. Кандай адам эле Айкөл деп жөн эле айтпайт да. Ошону биз ойлоп атабыз, ушу конференциянын максаттары ушу максатына жетти деп ойлойм. Жакшы, бул иш-чара мындан ары дагы улана өрүнмөкчү жыл сайын. Ооба, ошо конференциядан биз резолюцияны кабыл алдык. Ошо резолюцияда аябай жакшы сунуштар келип түштү. Буюрса, ошол резолюцияны кабыл алабыз. Анан ар бир жыл сайын августтун айларында ушундай эл аралык илимий практикалык конференция жыл сайын өтүп туралы деген резолюция кабыл алып атабыз буюрса. Жакшы экен. Эми Марат Жарашевич, мынакей сиз гуманитардык тартиптер кафедрасынын улуг окутуучусу катары, мына сиздерде дагы курсанттар жөн эле ал жерде ошол аскердик иш менен эмес, Манасты дагы жан дүйнөсү менен Манас айтышып, ошол конференцияга барып, ал жакта Манас айтып, Манастын кандай экенин өздөрү жан дүйнөсү менен сезип, аралаш жүрүп атканы дагы бул эң бир жакшы көрсөткүч десек болот. Анан сиздерди деги эле ошого көңүл буруп, ар бир баягы курсанттарга дайыма ушуларды айтып турасыздарбы? Ооба, саламатсыздарбы? Мен ошо гуманитардык тартиптер кафедрасынын улуг окуучусу, тарых жана Манас таануу сабагынан берем. Кесип боюнча тарыхчы, бирок аскер кызматкери. Мына менин 2 жолдош курсанттарым отурат. Курсанттар бир эле жанагы аскер тараптан эмес, биз деген ошо гуманитардык тартиптер кафедрасында ошо жаатта бар, тарбиялык иштеринде Манас боюнча, тарых боюнча, философия, политология сабактары. Манас жаатында ушу биздин курсанттар жеке эле ошо аскер тараптан эмес, өздөрүн ушу Манас жаатында да көрсөтүп жүрөт. Мына
конкурстарга катышып атышат. Мына конференцияда илимий макала менен баяндама менен чыгышты. Мына биякта бир курсантыбыз Манас айтты 15-20 мүнөт. Анан Манас жаатында биз деген өтө сыймык таанышыбыз керек да. Бул деген сөздөн сөзмө келаткан эпостун чоң бири. Бул жанагы гректердин Одиссейинен да чоң. Сөздөн сөзгө ошол жерде бизде негизи тарбиялык иштери көп аябай терең. Ошо менен эле тарбияласак болот. Ошо жаатта да иш алып баратабыз. Могу илимий практикалык конференцияда мындан дагы кызматташып, башка дагы мисалы үчүн Манас театры менен кызматташып, жанагы Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясы менен кызматташып, дагы ошо резолюцияда дагы кабыл алып атат. Биякта жолдош полковник айткандай, ошо жеке эле аскерий институтта эмес, башка аскер бөлүктөргө да таратуу. Келечекте бизде окуп аткан курсанттар булар офицер болуп, лейтенант болуп чыгат. Андан кийин булар дагы аскер бөлүктөрүнө барат. Ошо боюнча булар да өздөрүнүн баягы ишин алып барат. Ошо жаатта анан кызыгуулары бар балдардын. Жанагы ар бир жолдош полковник да азыр айтып кетет, жанагы ар бирөөнүн ураны, ар бирөөнүн эмеси баягы кыргызча айтканда колорити менен да ошону жасалган. Ошондой иштер жүрүп атат азыр бизде. Жакшы, мынакей ушул бул болсо дагы абдан жакшы самалык. Анткени биздин керек болсо ошол бардык тармакта Кудай буйруса мына ушул Манас эпосуна абдан көңүл бурула баштады. Биздин ушул эл каналда дагы чак түштө ар дайым ушу шаршемби күндөрү Манас боюнча ошол 6 жаштан 60ка чейинки профессор болобу, Манасчы болобу, жаш балдар айтор ушул жерге келип Манасын айтып биздин эфир аркылуу Кыргызстанга жеткирип аткан убагы. Мына сиздер дагы ошол өзүңүздөрдүн ишиңиздерди азыр эң жакшы көрсөткүч менен алдыга жылдырып атыпсыздар. Эми мына Усман Качкыновичке кезекти берели. Манасты мына ушул жердеги жигиттердин духун көтөрүп, Манас атабыз кандай экенин, жаңы келген керек болсо курсанттарга, жаңы кабыл алынгандарга дагы мына ушул Манас дух менен баштайлы деп, мына иш-чарага дагы ошол жерде өзүңүз дагы Манасты баштап айтып берген экенсиз. Деги эле Манасты сиз канча жашыңыздан айта баштадыңыз? Арабаңыздар, улуу элдин урпактары. Манасты мен 4-5 класстан баштап айтып баштадым. Кызыгып, дегенде мектептен жаттап, андан кийин бара-бара шаардык конкурстарга чыгып, райондук конкурстарга чыгып, ошо 4-5 класстан баштап кызыгып айтып калдым Манасты. Жакшы, ана негизи баягы Манасчы болом, мен биротоло эле ошол жаш кезде Манас айтып жүргөндөр ошо Нурбек мырзага окшоп Манас тарабына кетишет да. Сиз ушул аскер коргоо жагына кеткен экенсиз да. Булга кандай болуп барып калдыңыз? Мындай деп ойлондум да, өзү Манас айтып жүргөндө дагы Манас айтуулукту, Манас айтуучулукту мен хобби катары, өзүм хобби катары алып, жана ошондой эле андан сырткары мен бир кесиптин ээси болушум керек. Бир кесиптин ээси болуп, бир кесипти аркалап, ошол кесиптин адиси, ошол кесиптин мыктысы болгондой кийин анан ошо Манасты хобби катары экөөнү шайкеш бирдей алып жүрүү. Баракелде, мынакей ошондо ар бир кесиптин ээлери, азыркы убакта иштеп аткан биздин министрлер керек болсо, чоң чиновниктер дагы ушул Манасты дух аркылуу алып, ошондой иштегенде ар ким жүрөгүндө болмок дагы биз баягы Кыргызстанда дагы болсо бийиктикке ошол эле жана сиз айтып аткандай эл аралык башка жактан келген адамдар таң калуу көрсөтүчү таң калып бараткандар кийин да келгенде мындан артык таң калуу, керемет турбайбы, чын эле кыргыз улуу эл турбайбы деп ошондойго жете турган күндөргө дагы Кудай буйрса жетебиз деген ниеттебиз. Анда Усман кел, анда эми Манастын кайсы жеринен айтып берели? Манастын Каныкей энебиздин тайтооруну чаап ошону бир сүрөп бараткан жеринен өзүн айтып берейин. Кел ага. Түшөлөгөч бир кагазга түк кирбес ойлор Манаста. Түгөңүз байлык издесең, түгүңдү түзө калың журт, Айкөл төрө Манаска демекчи эмесе. Манас баянынан Каныкей энебиздин тайтооруну сүрөп бараткан жеринен бир өзүн айтып берейин. Кече кайранинин Каныкей, көңүлү жаман бөлүнүп, көзүнүн жашы төгүлүп,
Қарағаттай қайран көз, енеңден қамшы бойы жаш кетіп, бөдөнөдөй қайран көз, енеңден бөлік жаш кетіп, кечең ашағандан машаған, дөтіменен дос болған, бөгөр уста бөлік бай, атаң мұны жасаған, көк ошондогу көктүрбү, бургу менен бурдурган, ургу менен урдурган, алтын айнек каптаткан, тайгаланбай жүрсүн деп ошо турган дүрбүгө анан тарамышкана мыктап чаптаткан. Кетмен оз кең дүрбү керек улас чоң дүрбү кайра ненин канекей кайра колгоң алды эле, чыгыргын имерип ошондо кайра дүрбү салды элең ай. Адегенден энеңдин чаң көрүндү көзүнө, атасынын ак тулпар ал көрүндү көзүндө, аркасында жанагы кайран ошол тай тору бөлүнө албай келатат, 12 тулпар соңунда кайранатын тай тору көрүнө албай келатат. Муну көргөн энекең ал өлүңдү көрөйүн, артта калган тай тору чаппай койбой не болдум, чын азапты моунтип таппай койбой не болдум деп ошентип энеңдин көңүлү бөлүнүп, көзүнүн жашы төгүлүп, көксөп турган жүрөктө кайран энен канышка ошондо сырттандары көрүнүп, өзүң көргөн торуну өтүп кеткен дүйнөдөн арбактары гана сүрөп алганы көрүнөт ай. Алды жагын карасаң, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер алкымынан бүткөндөй, ободогу булуттун салкынынан бүткөндөй, айбалта менен кылычтын чабышынан бүткөндөй, майза менен калкандын сайышынан бүткөндөй, ойсулардын жанагы жарышынан бүткөндөй, бүтүн кыргыз журтуңдун намысынан бүткөндөй, айкөл манназ кабылам, бул канекейдин аты деп, уулумага адаты деп, айланайын кабылан, өзүң көргөн торуну оң чылбырдан алыптыр, сол такымга салыптыр, кайрана таңган манас, өзүң көргөн торуну өзү сүрөп алыптыр, быя жагын караса сары талан сайдырган, талы калган бежинде сабалтындан жазаткан, тагы калган бежинде чылабаганын тугуму, чыңма-чың каккан бежинде чыркыраган энекең, чынга тууган ушуну, уругангай тукуму, ушуну менен алтынай, чиркин урушка гана тууган ушунай. Талап алган бутканын, таштап кытай журттарын, өлбөгөн жерден калышкан, ал өкөнүн коңурбай, өзү келген кезинде жеке чыгып салышкан, Азизгандын Алмамбет, бул канекейдин аты деп, уулумага даты деп, өзүң көргөн канекей неге ыйлап жатыр деп, өзүң көргөн торуну Алмамбет сүрөп алыптыр, быя жагын караса Акбалтайдын чубагы, Арсандын бири будагы, ула сүрөп алыптыр, ары жагын караса кара болот кыргагы, кайраң моно сыргагы, найза кармап топ бузган, кече 21 жашында чоң азаткан ок кочкан, алла сүрөп алыптыр, быя жагын караса кыргыбаш карысы, кырк чорон барысы, жалбы сүрөп алыптыр, ары жагын караса катагандын кангошой, алла сүрөп алыптыр, быя жагын караса бал менен оз чайкаган, боло турган кыйынды, боло электе байкаган, ошо күнү камбакай, ошондон алла гана сүрөп алыптыр ай. Кырандарды көргөндө кайран энен каныштын, көңүлү бөлүнүп, көзүнүн жашы төгүлүп, арурултан көйнөгүм, ар тартсам жетпейт мойнума, айланайын кабылан, алла кетчи ойнуңа, көк урултан көйнөгүм, көп тартсам жетпей мойнума, көле мени коргулбай, кагылайын кабылан, алла кетчи койнуңа, жетим менен жесирди, бул дүйнөгө коргулбай, айланайын айкөлүм канжыган аңбайлай кет. Анан өкөбүздү канаң ала кетүү, деп ошондон энекең кечегини жанагы Алмамбеттин сыр бараң
Таллассақтан енекең, Алла келген емеспи, сыр құржынған енекең, мықтап мұны бекітіп, сала келген емеспи, сыр бараңды ол қалып, қайран енен қаны кей, ошоңыны торуну сүрмек болдың енекең, сыр бараңды қараса, оттуғынан от шықпай, çoqtuğundan çok çıkpay, içinin bari igri olup, datымен emri olup, mını oşonda sır varan, hayraninin kanı key, hayran gitti salıptır, aylanayın sır varan, Alman betten ayrılganmında, turgan sen cesiri, Kammanastan ayrılganmında gana turgan men cesir, ay, Kırandardan ayrılgan, Kızırlı kırgız el cesir, sen na cesir men cesir, aylanayın sır varan, Çataq işke çatışıp, oşoңunu жаннағы атылбай қалып жүрбөгүн, деп ошондон енекең, оттугунан от коюп, күрүдүрмө чок коюп, кайранынын канекей, сырбаран болгон ал деле, ир билей белести, кайранатын тайтору, эмке иштеп алганда, бет маңлайлап калганда, сүрмөк болдуң енекең, сырбаран болгон ал деле, манас деп манаста ураган чакырды, ал ураганын артынан анан сырбаран гана мынтык аты. Ey barakelde. Ошо кезде тайтору, эмке иштеп алганда, элте колу сайылып, үргө тарта бергенде, жал уйругу жайылып, тала түзгө келгенде, таманы жерге тарсылдап, кара болот озуп, көмөкөйдү каккылап, көңдөй болгон таштарын көргөн жерге ыргытып, көкүрүн көккө зыргытып, кайран аттын тайтору кузгундай көзү кызарды. Атасынын алтаттан анан аркан боюңа узардың. Айта бересик маннасты, сайраган тилден ал кетет, дене бойдон тер кетет, айкөлүң маннас баяндын түбүнүң айтып ким жетет, ал сыяктуу табышмак чечмелеп эч ким чече албайт, айкөлүң манас баатырдын, ошондо түбүнө гана эч ким жете албайт. Ey Азамат баракелде, мынакей карачы, ушул Калый Нур Үсөнбеков атындагы институттун ардактуу манасчысы экен да бул Усмандагы. Ошол Манас эр жигит эл четинде жоо бетинде деп Манас атабыз, Манас бабабыз баштап, кырк чоро кыр жигити баштап, ошол элибизди, журтубузду коргоп, кыргызды кыргыз кылып сактап келген. Бар бол демекчимин, жолуң кең болсун Усман. Кудайым буйруса сен дагы бийиктиктерге жет демекчибиз. Эми мына Акылбек Бакытбекович, эми сизге дагы экинчи курстун студенти экенсиз. Дегеле ушул Манас айтып атканда, Манасты угуп атканда кандай болот? Бул жүрөктөр толкунданып, дегеле келечектеги ушул аскер адам боло турган жигит өзүңүзгө ушул суроо берейин да. Мен өзүм негизи Манас эпосун мектепте окуп жүргөн кезинде эле ошол Манастын 3 жылдыгын окуп чыкканмын. Ошол кезде ошол азыркы Манастануу таймашына катышып, Азиз Бимырза уулу алып барган. Ошол таймаштарга катышып бир канча ийгиликтерге жетишип, Манас эпосундагы ошол Манас атабыздын негизги максаты ошол өлкөнү, мамлекетти коргоо болуп эсептелет. Ошол мен дагы ошол максатта элимди, жеримди коргоюн деген максатта азыркынын Манастары, Манастын 40 чоросу дайындалган, ошол аскер институтуна келип калышымдын себеби дагы ошол. Мен өзүм негизи ошол туулуп өскөн жерим Баткен облусу. Баткен облусунда ошол акыркы 10 жылда абал жакшы эмес. Ошол максатта ошол өзүмдүн туулуп өскөн жеримди коргоюн, Эржигит эл четинде жол бетинде демекчи, ошол Баткен облусун коргоюн деген изги тилектер менен ошол азыркы аскер институтуна окуп жаткан учурум. Бар бол Азамат Акылбек Бакытбекович, мына сиздерде ошол ер азаматтар кээ бирөөлөр жүрүшпөйбү, аскерге барбай качып турабы? Энесинин этегине эрмешип да эле баягы Исмайыл акын айткандай 30га чыксам жашмын деп, оозун ачат бактың деп. 40га чыкса кууратат, алдан күчтөн тайдым деп канча деген жигиттер жүрөт чын эле. Сиздерде мынакей ушул окуп келечекте ушул ала тоону көздүн карагандай сактай турган сиздерде ер азаматтар бар болсун демекчибиз. Эми ушул Канагат Эрмекович, сизге суроо берердин алдында өзүңүздөрдүн бир даярдап келген жакшы бир сюжет бар экен, ошону мына элибиз менен, журтубуз менен эгер даяр болсо, телекөрөрмандарга чогуу көрсөтүп, андан кийин сиз менен сүйлөшсөк.
Абдан жакшы сюжет экен. Эң негизгиси баягы миң уккандан бир көргөн дегендей, көргөндөн кийин канча адам дук ала турган жакшы жасалыптыр да. Анан ушул Канагат Эрмебович өзүңүз дагы ушул алып келген боюнча кененирээк кылып туруп биздин телекөрөрмандарга түшүндүрүп берсеңиз да. Ушул белги, калкан боюнча жанагы айтылып аткандар боюнча өзүңүз айта кетсеңиз. Рахмат. Негизи эми баштан баштап айтып кетсем, аскер институтуна мен дайындагандан баштап мен өзүм кичинекей кезиме мен да манас айтчумун. Мен да манас айтып, мына азыр мен курсантым мына Усмандын бул келечеги аябай чоң, айтып атпаймынбы. Мен кесип катары эмес, бул хобби катары алгам. Ошо манасты биринчи жолу мага таанытып, китепти кармаган менин атам болгон. Мен атам да өзү айтчу, мен да айтчу, энелерим да айтчу. Анан мен Суворскийди тапшырып, Суворскийден да айтып жүрдүм. Негизи райондук деңгээлде айттым, областтык деңгээлде айттым. Анан негизи анан ушу институтка келгенде эле эмнегедир бир оюма ушу манастын урандары менен ушу биздин болочок коргоо мекенди коргоочуларды даярдоо туура келет деп эсептедим. Анан ошентип эле 2021-жылы бул ишти баштадым. Анан баштап биринчи бир айдан кийин эле биз өзүбүздүн институттун дивизин алдык. Дивизин алып, буну буйрук менен бекитип, анан январдан баштап ушу манас аябай катуу кийлештик да. Анан жанымда турган менин кесиптешим да баардык жерге барды, кандай кылалы деп чечишип, аябай бир мындак ишти алып бардык. Анан ошентип эле бул ой деген мындай өзүнөн өзү эле келе баштады да. Анан январда баштадык, февралдын аягында бүттүк. Ушу кылган иштерибиздичи. Февралдын аягында бүтсөк эле биз Кудай жалгап деп айтып коеюн, же ушу Манас атабыздын арбагы ушуну сездиби? Туруп эле 22 апрелде биздин президентибиздин жарлыгы чыгып калды. Бул аябай бизге бир түрткү берди да. Анан ошо мисалы үчүн сизге айтып кетерим, мына ошо биз кабыл алган атрибутикалар боюнча кичине баа кыска айтып кетейин. Мисалы үчүн алдымда турган жана биздин азыркы институтта жанакы тууда көрсөтүлгөн белгилер. Мисалы үчүн мына өзүңөр көргөндөй, бул калкан менен кылыч, калкан менен кылыч бул өзү деген коргоону билгизет да. Анан кимди коргойбуз? Биз өзү мекенди коргоочулар болгондо кимди коргошубуз керек? Кимди коргошубуз керек дегенде мына ортосунда, калкандын ортосунда бул ушу Манас, Айкөл Манас атабыздын эң тамгасы кыргызды деген билгизет да. Кантип коргойбуз? Бул жакта болсо жана китепче турат калем менен, бул өзүбүздүн билимибиз менен, өзүбүздүн машыгып атып ушинтип кантип коргойбуз дегенде ушуну менен. Жана мына ак тегерек бул биримдикти билгизет, биримдүү болуп коргойбуз деген. Жана ошондой эле калканда мына 7 чекит турат, бул биздин 7 дубаныбыз. Тегерегинде дагы 40 чекит турат, бул биздин 40 урубуз, 40 чоробуз деп. Жана ошондой мына саймасы бул жөн эле сайма эмес, бул мына карап жакшы көрсөңүз, бул Жокердин саймасы да. Ушуну биз мындай бир кабыл алдык да, сүрөтчүлөр келип бизге жардамдашты. Анан ушул жерде, могу атрибукада биздин ушу кыргыздын каада салты, үрп адаты бар деп эсептейм да. Андан кийин муну кабыл алгандан кийин дагы бир мындай эме, бул бир жерде ушундай эле эмеде биздин дивизиябыз бар, кесип, билим, каармандык деп. Кесипти биринчи койгон себеп дегенде жаңы бала тили чыгып ким болом дегенде кесип тандайт. Мен космонавт болом деп, анан кесип тандагандан кийин окуйт, анан бир каармандыкка жетишет да. Ошентип биздин буда дивизиябызда жакшы болду. Андан кийин мына ар бир туулар, ар бир курстун туулары, жана роликте көргөндөй ар бир курстун өзүнө жараша, мүнөзүнө жараша Манастын урандары менен жасалган. Биринчи курстуку мисалы үчүн мекенди коргоого 2 милдет. Булар жаңы келип аткан курстуку. Экинчи курстуку кайратыбыз кылычтан кур, чоктон тез деп турат. Булар кичине кайраттанып, калыптанып, бир нукка түшүп калгандан кийин. Үчүнчү курстуку мисалы үчүн эрдибиз, элдин калканы. Бул эрдик кылам деп, элдин калканы болом деген курсанттарыбыз даярдалат. Анан эми 4-курстук болсо, мына жана айтып кеткендей, мойнубузда улуу милдеттер.
жонубузда журттун тагдыры. Булар чоң милдет алып алып, мекенге ошо коргоого кетип баратат. Андан тышкары мына бул жерде биздин ошо курстун бүтүрүүчүлөрүнүн мына мында болгон шакектери дагы бул жерде күмүш шакек деп айтам. Бул жерде ошо жана Манас Айкөл Манас атабыздын эң тамгасы Китепче жана ошо кайсы жылы бүтүргөн деп жылы жазылат. Бүтүргөндөр ошо тагынып бүтүргөндөр тагынат. Анан ошол жерде иштеген аскер кызматкерлери да тагынганга эмеси бар, укугу бар. Бул болсо биздин жанакындай төш белгибиз деп коебуз. Бул жанакы костюмдарга кийип тагып алсак болот. Анан муну дагы мына бүтүрүүчүлөрүнө ромбиге деп коет. Ушуну да ойлоп таптык. Булардын баары коргоо министрлиги тарабынан биз барып жактап, биздин коргоо министри да аябай колдоп берди буну. Муну буйруктун негизинде бекитип, анан ушул жылдан баштап баарына бере баштадык. Бүтүрүүчүлөргө. Жакшы, эң негизгиси мына сиз өзүңүз да башында айтып кетпедиңизби? Мен ата энем дагы туугандар менен Манас айтам деп. Жүрөгүбүздө ошол Манас деген улуу бир ыйык урук жашап, ошондуктан мына идеяны дагы бул өзүңүз баштап киришкен турбайсызбы? Муну баардык ар бири кандай болуш керек, эксизи кандай чийилиш керек, деги эле сүрөтчүлөр менен кеңешип атып, мындай болуш керек деп өзүңүздөн чыкканбы бул идея? Бул негизи жана сиз айтып кеткендей эле башында деген бул идея менден чыккан. Анан бул Манас атабыздын арбагы да жардам берди деп ойлойм да. Себеп дегенде бир мындай момент болуп калды. Илхом деп коет эмеспи? Ошондо отуруп эле, кабинетте отуруп эле, мындай болот, тиңдей болот деп бир көп сунуштар келди, Анан бир күн эле бул Маратты чакырдым, Марат, мына момундай кылыш керек дедим. Түшсөм, бу да карап туруп, аябай сонун болот деди. А бу деген бир мүнөттүн ичинде эле келди, ушундай кылабыз, 40 эмени коебуз, муну коебуз деп туруп эле бир эле заматта эле чечилип калды. Андан жакшы Конференцияда эле мисалы үчүн бул бир айдын ичинде эле 14-июнда бекилди, 14-июлда бүттү. Бир айдын ичинде мындай чоң деңгээлде эл аралык конференцияны өткөрүш бул абдан оор. Бирок ушул биз конференцияны өткөзөбүз деп баштагандан баштап эле жолдорубуз аябай ачылды. Манас атабыздын арбагы да жардам бердиби? Манасчылар өзүлөрү эле табылып калды. Жана жаш Усман деген бала, орус кызыбыз, жанакы индус бала. Ошолор боюнча да айта кетсеңиз, каяктан алар табылып, кандай болуп алып калдыңыздар деген? Буларды мындай болду. Мен мына кесиптеш менен отуруп туруп эле ушундай эл аралык конференция кылабыз десе эле бул айтты. Жарайт жолдош полковник, эмне кылыш керек деди. Мен ушундай бир сунуш көтөрүп атам. Могу жасаган иштерибизди бир жакшынакай бир деңгээлде өткөрөлү деп анан эметсем эле бул бир күнбү, 2 күндө эле айтты. Момда сунуштар келип атат, мынау жерден мынау бала айтат экен, мынау кыз айтат экен, тиги кыз айтат экен деп. Анан бүт бар мерчемге түшүргүлө дедим ушунун баарынчы. Анан монтип айтат деп анан ошол мерчемди көтөрүп алып эле коргоо министрлигине бардым. Коргоо министринин кабинетине кирип эле коргоо министрине айттым, ушундай биз эл аралык практикалык конференция өткөзөйүн деп атам. Анан ушул бала айтат, ушул орус кыз айтат, мынау индус айтат десем, коргоо министри да мага ушу айтты да, сен булардын баарын кайдан таап атасың депчи. Таң калды. Таң калды. Сен буну качан сен мунун баарын кыргызча сүйлөп атат. Десем эле айттым, эми табылып атат дедим. Анан туруп эле өзүлөрү эле окумуштуулар табылып калды. Ошо же мына мен айтам, мен муну баяндап берейин, мен тигиндин баяндап берейин деп өзү эле баягы конференциянын мерчеми заматта эле туруп калды. Анан эртеси күнү кирдим дагы рабочий деп коет, жанагы иш тобун түздүк да. Анан бир айдын ичинде бүт акча маселеси да чечилди, бардык жагы чечилип калды да. Абдан мына жакшы, чындыгында баягы улуу күч, Манас атабыздын уруху арбагы жандап чындыгында жар болгон болуш керек. Мына биздин эң идеологубуз, мамлекеттик катчы Сүйүтбек Касманбетович дагы Сапарбекович, ал да өзү биздин академик Абдылдажан Акматалиев алып жүрүптүр. Таланталы Бакчиев мынакей Чыңгыз Айтматов Манас академиясы, Камила Талиева. Мына бардыгы ошол жерге барып бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу деген ушу болуш керек. Сиздердин идеяңыздарды колдоп, эми Кудай буйруса бул дагы алдыга ишке ашып чыкса бардык. Мен ойлойт элем да ушул коргоо министрлигинин бардык тарабында бир кандай десем отрядтар бар да.
батальондор бөлүкчөлөр бар, ошол бөлүктөр бар. бөлүкчөлөр ушуларга чейин жетсе кандай болот? Мына сизде ушул идея абдан мыкты экен да, муну бүт таратыш керекпи дейм да. Бул идеяны баягы жана февралда баштаганда эле биздин мамлекеттик катчыбыз Сүйүнбек Сапарбековичке мен коргоо министрине кирип айтканда эле ушундай момундайларды иштеп жасап атам дедим. Анда биздин президентибиздин жарлыгы чыга элек болчу. Анан мен ушу Сүйүнбек Сапарбекович менен бир эми биздин эң негизги идеологубуз эмеспи? Ушул киши менен бир кеңеш сурасып, анан бир макулдугун алсамбы деп сурандым мен. Анан ошол жерден дароо эле замат биздин коргоо министри чалып эле ушундай менин офицерим бар, бир кабыл алыңызчы деди. Анан ушул баарын көтөрүп алып кирдим ал кишиге. Кишиге кирип туруп бир 10-15 мүнөт мени мындай угуп отурду. Эч нерсени эметип туруп анан бүткөндөн кийин ушуну сиз кандай ойлойсуз, мени колдойсузбу деди. Ал киши айтты: сендей кишилерди мен кантип колдобойм деди. Аябай жакшы жазылыптыр деди. Аябай терең мындай мазмун менен жасап. Мен ушуну дейт эртеден бери ушу аскер бөлүктөрдө да колдонсомбу деп ойлоп жүргөм дейт. Мына сен өзүң сунуштап атасың. Алып келип берип атасың. Менин мынау иш бөлмөмө чыгып туруп эле жаса деди. Акчадан эч качан коркпо да, үркпө дагы, ойлонбо деди. Өзү эле колдоп кетет деди. Айтмакчы, чыктым. Мен мынау ар бир желекти мисалы үчүн бир кандайдыр бир 10 000 сомдон жасадым. Ошондо келип туруп эле мына жасайм дегенде эле ошол жерде мына ушул бүтүрүүчүлөр эле келип туруп, жолдош полковник ушуну биз жасап беречи деп демилгечи болуп, алар бир жагын тартып кетти. Мындай иштер аябай жеңил болду деп айтам да. Абдан жакшы. Эми Марат Жарашевич, мына сиз өзүңүз ушул Канагат Эрмековичтин жанында колуна кол, бутуна бут дегендей кандай болуп атты, өзүңүздүн баягы чогуу аралашып жүрдүңүз да ушул идеяны ишке ашыралы деп. Кандай дагы ушул арада иштер болуп атты, тоскоолдуктар сөз болбой койбойт, андай да болот дегендей, жылыштар да болот дегендей. Мына ошол нерсе жакшы ийгилик менен өтүптүр да. Ошол сиз жолдош полковник чакырып айтканда эле мен как тарых мугалими катары ушу өзүм жолдош полковник айтты, чакырып ушундай бар, ушул идеяларды ишке ашырыш керек. Анан чын айтканда тоскоолдук да болду, бирок бүт баары шартабылды. Элдер деген мындай эл аралык илимий практикалык конференция жарым жылдан кийин өткөн. Акчасы да чечилди. Анан кийин жумушчу топ түзүлгөндө мен муну алам, мен тигини алам деп өздөрү талашып атты. Башкармалыктардын офицерлери. Анан жүрөк жылып. Анан бизге да жумуш калбай калбасын деп биз да алып анан кийин анан докладчиктерибиз дагы мисалы үчүн тил комиссиясынан Жылдыз Калмашевна деген бар. Президент кармаш ошо Манас жаатын изеттеп жүргөн. Ал барып берди. Мына жогорку кеңеш депутаты ал барып өзү доклад жасап берди. Баяндамаларды жасап беришти. Мына Манасчылар чыгып калды. Бул деген билинбегени менен чоң түрткү болду. Ушу келгенде эле жолдош полковник ушул идеяны айтты. Бул идеяга башында эми ар кандай болот да. Бирок ушу идея ишке ашты деп Кудай буйрса ойлойбуз. Анан мындан ары дагы түрткү болуп башка аскер бөлүктөрүнө дагы болот. Мына жыл сайын резолюция кабыл алынды. Жанагы атрибут туулар, Манастын ураны менен мен айткандай көп тарбия иштерди ошол жерден эле алсак болот. Мына жарлык чыгып атат, мамлекеттик катчыбыз колдоп атат. Иш чара бүт айткандай баары шар болду. Жакшы, мына ушундай орду менен табылып алып кетти. Биздин коргоо министрлиги деги эле коргоо кызматында жүргөн сиздер баардык тарабынан ушул дайыма ишиңиздер шаар болсун демекчибиз да. Анткени сиздерде иш шаар болуп, сиздер ошол элибизди коргоп, ала тоону коргоп турган сиздердики дайыма ачык болуп турса, анда биздики бул жактагы жөнөкөй жарандардын жашоосу дагы мындай айтканда эң жакшы жашоодо нукта жүрөт да. Эми мына өсүп келаткан ушундай жаш жигиттер, мына Усман Качкынович, сиз дагы ушул даярданып атканда, ушундай болот экен иш чара деп атканда, сизге дагы ушу барабыз, ошол жака барасыңар, манас айтасыңар деген сунуштар түшүп, сөздөр айтылып атты да. Кандай кабыл алды? Мен ушул эл аралык илимий практикалык конференцияда манас айтамын деп мындай делип манасчылар манас айтып жүргөндө кичине мындай аян алып уктабай калат го. Кандай болот сизде? Негизинен ошо конференция өткөрүлөт дегенде эле мына биздин
профессордук состав мугалимдер жактан айтылып атты. Конференция өткөрүлгөн таат ушундай илимий практикалык конференция Көлдө, Ысык көлдө Кыргыздын керемети болгон Ысык көлдө Тамгада аскер санаториясында өткөрүлөт деп даярдыктарды көрүп жаттык. Дагы доклад дагы даярдамакпыз. Аларды да даярдап жаттык. Манас айтууга дагы даярданып жаттык. Анан мени кубандырган нерсе бул ошо аскер институтунда, бул нерсе аскер институтунда болуп жатканы кубандырды. Себеби эмне дегенде бул аскер институту Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн өзөгү катары кабыл алынган менчи. Себеби бизде курсанттар да көрөт да бул нерсеничи. Ал эми уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген жакшы сөз бар эмеспи Кыргызда. Ошо уядан көргөндөрүн дагы мен, мага окшогон эле менин курсташтарым, аскер институтунун өздүк курамы ушул иш-чараны көрүп, биз деген катарда жоокерлердей эле 1 жыл кызматыбызды кылып кетип калбайбыз да. Биз Кыргызстан армиясында офицер болуп барабыз. Ошондо институттан ушундай жакшы иш-чараларды көрүп кетишсе, 4 жыл аралыгында окунуп бүткөндөн кийин аскердик бөлүктөргө да барып ушул нерсени уюштуруп, ушундай сыяктуу нерселерди кылат деген бир жакшы тилектемин да. Ошол бир жакшы жүрөктү жылыта турган нерсе ошол. Азамат Барбол, Акылбек Бакытбекович, сизде кандай болду? Сиздин да өзүңүздүн оюңузду келечек тууралуу, келечек жаштардыкы дейт. Ушул бизде өтүп жаткан илимий практикалык конференция ушул Көгүлтөр Ысык көлүнүн жээгинде өткөндүгү да ошол аябай жакшы болду. Себеби ушул аскер кызматкерлеринин ушул тартипке, аскердик тартиптеги ошол Манас эпосундагы көрсөтүлгөн жерлери бар. Мисалы, ошол Манас атабыз ошол түмөн кошуунду 10дукка, 100дүккө, анан 1000дик, түмөндүк кылып бөлгөн. Себеби ошол 10дукка бөлгөндө ошол 10 адам биригип, биримдикте 100 адамдын ошол бир бөлүгү болгон менен 100 адам ошол 1000 адамды билдирген. Себеби ошол Манас атабыз өзү дагы ошол Тазбайматтын 10дугунда болгондугу белгилүү. Аманбет ошол кошуунду текшерип толуктап жатканда ошол Байматтын 10дугунан бир толук чыкпай калат. Ал жерде ошол бир толук ошол Манас атабыз болгондугу дагы ошол чоң Манасты унутуп калгандыгы ошол жерде. Биле ошол аскердик тартипти ошол азыркы Манас эпосундагы биздин жашообузга киргизиши ошол бизди жакшы алдыга сүрөйт деп ишенем. Жакшы. Эми баягы биздин убактыбызда мына билинбей өтүп баратат. 60 мүнөт 1 саат деген эмне деген 1 саат ичинде батырса болот. Мына сиздердин кылган кызматтардын баардыгы айтылып атат. Эми Канагат Эрмекович ушул деги эле өзүңүздөрдүн кесиптештерге, аскер адамдарына, биздин өзүбүздүн жөнөкөй жарандарга, телекөрөрмандарга, кыргыз журтуна айта турган оюңуз тилек. Мен айта турган нерсем Манас Сүйүнбек Сапарбекович туура айтты. Жана Манасты эпос катары, жомок катары айтып жүргөн кишилерге айтат элем дейт да. Бул Манас, мунун арбагы бар, Манас атабыздын арбагы. Бул аябай бир идеология чоң эме да бизгечи. Анан азыр кабылданып аткан резолюция бул биздин аскер бөлүктөрүнүн жана жалгыз эле аскер бөлүктөр эмес, жана мектептерде, жогорку окуу жайларга бир жакшы демилге менен келип атабыз. Аны жакында буюрса угасыздар, ошо демилгени Кудайым буюрса колдоп беребиз деп атышат. Эгерде ошо биз сунуштап аткан, бизге жана резолюцияда сунуштар менен келсек, ушул Манасты идеология катары, Манасты ошо жерде көрсөтүлгөн көп нерселер бар экен. Ошо менен биз балдарыбызды, муундарыбызды өстүрсөк, бизге жана айтканда эч кандай конституциянын деле кереги жок. Ошо жерде бүт жазылган да. Ошондуктан мен көрөрмандарга айтат элем, ушул баланы башынан деп коет эмеспи, кичинекей чагынан. Ушул баланы деген ушул Манаста кичине эле болсо ошо жерден окутуп, ошо жерде саптары менен көрсөтүп, ошентип тарбияласа, биздин мага келген курсанттар ошо бир кандайдыр башкача болуп тарбияланып келет да. Менден кеткен курсанттар, окутуучуларым менен окуучуларым өлкөгө барып туруп бир жакшы өзүнүн салымын кошот депчи. Манаста эч кандай жаманчылык жок деп ойлойм. Ошол. Туура айтасыз. Марат Жарышевич. Айтат элем ушу жакшы иш-чара башталып атат. Ушу иш-чараны баары колдоп, Жолдош Бакоевдун айткандай, баардык жергиликтүү өз башкаруу бийлик, баары мектептерде ушу идеология кылсак өзүбүзгө, ушу жаатта тарбияласак, келечекте муундарыбызды
мына бу жерде курсанттар сотуп турат, булар өмүр бою аскер кызматкери болобуз деп келечекте. Мына аскер бөлүктөргө барып, булар да өздөрүнүн ишин улантат. Ар бирөөбүз өзүбүздүн каада салтыбыз да бар, бүт баары бар ошонун ичинде. Мен жана айтып кеткен сөздөр баарына кошулам. Ушул баарына ийгиликтүү болсун. Ушул жерден баарыбыз сабак алалы, баарыбыз үйрөнөлү. Ошол жаатта келечек муундарга тарбия көрсөтөлү. Баракелде. Кыска нуска, Усман сен дагы өзүң оюң. Мен өз оюм азыр бул эпостон манас темасынан сырткары бир нерсе айта кетким келди. Учурдан пайдаланып, каалоо тилек катары айта кетсем. Ар бирибиздин ата энебиздин өмүрү узун болсун. Кыргызстанда негизи эле дүйнө жүзүндө ата энелердин көз жашы эч качан акпасын. Себеби баатыр болобу, айкөл болобу ошону эне төлөгөн, бизди ушул деңгээлге жеткизген ата энебиздин өмүрлөрү узун болсун. Ар бир ата эненин жүзүнөн жылмай күтпесин. Баракелде. Ошол акыркы сөздө биздин ошол даярдык негизги ошол согушка даярдык болуп эсептелет. Себеби ошол мамлекетте тынчтык болсун, согуш болбосун, биздин ошол октор буталарга гана атылып жүрсүн деп ошол жакшы тилектер бар. Баракелде, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мынакей ушул ар дайым ушул мекен үчүн кызмат кылып келатасыздар. Деги эле өзүңүздөр айткандай элибизде тынччылык болсун, согуш болбосун, мекенибизди ошол көздүн карагандай сактап, эл кызматында боло бериңиздер демекчибиз. Кандай иштерди аркылап баштасаңыздар, өзүңүздөр айткандай, ошол иштер шыр кете берсин демекчибиз. Сиздерге биз дагы өзүбүздүн ушул жамаатыбыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Ар дайым ушул мекен кызматында болуңуздар демекчибиз. Урматтуу теле көрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна келдик. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.